Üçüncüdөн, köптөгөн соодагерлер жаңы электрондук салык салуу системасын жана кассалык машинаны колдонуу тартибин түшүнбөй жатышканын айтышууда. Бул жагдай мамлекеттик салык кызматынын кызматкерлеринин түшүндүрүү иштерин жетишсиз жүргүзүп жаткандыгына байланыштуу. Мындан тышкары салык органдарынын айрым кызматкерлери салык реформасын майда чүйдөсүнө чейин түшүнбөгөндүгү жана ишкерлердин суроолоруна жооп бере алышпагандыгы бул жагдайды күчөтүүдө. ККМдердин колдонуу тартибин жакшылап түшүндүрбөй, биздин салык инспекциянын кызматкерлери мына ушул ситуацияга келип такалдык. Ошолор алдын ала түшүндүрүш керек эле, алдын ала барып окутуш керек эле, алдын ала ушул иштерди жүргүзүш керек эле. Анын үчүн атайын өкмөттөн убакыт бөлүнгөн. Бирок көптөгөн салык инспекторлор мына ушуну жасаган эмес. Кээ бир салык инспекторлор муну жасагысы да келбейт, атайлап жасашпайт. Себеби ККМ кирип калган болсо эртең салык инспекторлор взятка ала албай калышат. Мына алардын өзүнүн жеке кызыкчылыгы. Мына бүгүнкү күндө болсо алар барып ошол рядда отурган сатуучулардын көпчүлүгүнөн взятка алышат, көпчүлүгүнөн алышат. Муну баарыбыз билебиз. Патентке деп туруп бир аз төлөтүшөт дагы, калганын өздөрүнүн чөнтөгүнө урушат. А эгер ККМ кирип кала турган болсо, ошол налоговиктер өздөрүнүн чөнтөгүнө эч нерсе ала албай калат. Мына булардын кайгысы ушул болуп атат. Бүгүнкү ситуацияга негизинен биздин налоговый инспекция иштеген инспекторлор күнөөлүү болуп атат. Мындан ары ошол налоговый инспекторлордун ишини катуу көзөмөлдөшүбүз керек. Алардын ишкерлер менен болгон байланышын, ишкерлерден алган взяткаларын, же болбосо ошого байланыштуу алардын жардам берип жашырган налогторду жашыруу боюнча инспекторлордун өздөрүн жоопко тартышыбыз керек. Мына ошондо оңолот. Инспектор таза иштей турган болсо, элге түшүндүргөн болсо, мына бизге окшотуп азыркы айтып аткандай кылып түшүндүрүп берип, эл менен сүйлөшө турган болсо, кечегиндей чоң проблемалар жаралбайт болчу. Ушуга байланыштуу ишкерлерге гана эмес, салык кызматынын кызматкерлерин өздөрүнө окутуу иш чарасын уюштуруу күн тартибинде турат.